Достор, біз өткен сабақтағы слайдта bir малда айта кеттік. JavaScript тілі бұл динамикалық типтештірудегі тіл деп. Жоғысы орысша айтқанда язык динамическая типизация деп өтсек болады. Бұл емнен түсіндіреді, достор. Біз айта өттік, JavaScript маалыматтың жоғысы қайсы бір өзгөрмө, қайсыл типтегі екендігін анықташ үшін ал бірінші кезекте анын маанисин карайт экен да. Анын ал мааниси мисалы тырмакчага алынган текст болсо, string деп түшүнөт экен. Же болбосо кайсы бир сан боло турган болсо, аны number деп түшүнөт экен. Же болбосо кайсы бир сан болуп эң аягында n деген жазуусу боло турган болсо, аны big int деп түшүнгөн болот экен. Же болбосо мааниси true false болсо, аны boolean деп түшүнөт экен. Бул негизи ушул динамикалык типтештирүүдөгү тилдердин сыпаттарынын бири. Башкача айтканда, өзгөрмөнүн түрү программа жазылып жатканда ачык түрдө жарыяланбайт экен. Мисалы көрдүңүздөрбү? 37-саптагы инструкцияны же болбосо өзгөрмөнү аныктап жатканда биз жөн гана let деп туруп, дароо эле өзгөрмөнүн атын жазып өттүк. Ал variable деген өзгөрмө номерби, string, саппы, же болбосо логикалык типтеги маалыматпы, биз аны атайлап көрсөткөн жокпуз. Андан кийин достор, өзгөрмөнүн түрү маанисине жараша аныкталат экен. Муну айтып өттүк. Ошол эң биринчи кезекте ал JavaScript'ин интерпретатору барабардын оң жагына карап, маанини баалап, анан ал stringке же болбосо сапка окшошсо, же болбосо ошол тырмакча менен берилген болсо, анда ал string типте болот экен, кайсы бир сан болсо number болот экен. Бул жөнүндө биз айтып өттүк буга чейин. Андан кийин достор, өзгөрмөлөрдүн түрү дайыма өзгөрүп турат экен. Башкача айтканда, биз кайсы бир өзгөрмөнү аныктап туруп, аны башында мисалы ага сан деген маанини ыйгарган болсок, ал ошол мисалы 39-сапта азыр могу some variable деген азыр number түрүндөгү маалымат болуп эсептелинет. Анан 40-сапта биз some variable'ге кайра сап түрүндөгү маалыматты ошол тырмакчага алып, кайсы бир Бишкек деген текстке ыйгарган болсок, анда 40-сапта бул some variable'дын маалымат түрү string болуп калат экен, же болбосо сапка айланып калат экен да. Мисалы 39-сапта бул 39-саптагы коддо бул биринчи сан болот экен, андан кийин биз аны сапка айландырып коюп турабыз. Бул ошол динамикалык типтештирүүнүн башкы сыпаттарынын бири экен. Мисалы динамикалык типтештирүүгө окшобогон, алардын тескериси болгон статикалык типтеги тилдер болот, достор. Андай тилдердин бири Java тили. Анан ушул жерден айта кете турчу маанилүү нерсе, JavaScript тили бул башка тил, достор, такыр башка тил, а Java деген тил бул андан башка тил да. Ошон үчүн экөөнү бир тил деп ойлоп албагыла. Болгон экөөнүн аталышында бир аз окшоштуктар бар. Эми булар бири-бирине мындай туугандаш тилдер болуп эсептелет, бирок түп тамыры менен алганда булар такыр эки башка бөлөк тил да. Мисалы англис тили менен немис тили дегенде эки башка тил. Анан Java тили бул статикалык типтештирүүдөгү тил болуп эсептелет, достор. Анан мисалы келиңиздер, могу үстүдөгү 17-саптагы мисалды карай тургула. Биз бул жакта int numeric code барабар 312 деп кайсы бир JavaScript'теги number тибинин аналогу болгон инструкцияны жазып өттүк. Анан биз бул жакта көрдүңүздөрбү, int деп кайсы бир күлкүмүштүү сөздү жазып өттүрүз, андан кийин өзгөрмөнүн аталышын жазып туруп, анан кайсы бир маанини ыйгарып турабыз. Ушул жерде жазылып турган int деген, достор, бул маалыматтын кайсы тиби экендигин көрсөтүп турабыз. Int деген бул integer же болбосо номер деп которулат. Ал эми 18-сапты карай турган болсоңуздар, көрдүңүздөрбү, кайсы бир текст түрүндөгү же болбосо сап түрүндөгү маалыматты аныкташ үчүн биз өзгөрмөнүн башына ушундай string деген кайсыл типте экендигин, ошол city деген өзгөрмө кайсыл типте экендигин көрсөтө турган атайын маалыматтын түрүн даана түрдө жазып өткөнбүз. Бул статикалык типтештирилген тилдерде ошондой аныкталат, достор, кайсы бир өзгөрмөлөр. Анан биз мисалы cityни кийин номерге ыйгарып, анын тибин өзгөртө албайт экенбиз. Башкача айтканда, бизде кодубузда ошибка эмес, ката пайда болот экен. Динамикалык типтештирилген, мисалы JavaScript'ке окшогон тилдерде биз даана түрдө кайсы бир типти көрсөтпөйт экенбиз, маалыматтын тибин жана маалыматтын түрлөрүн биз каалашынча ошол өзгөрмөлөрдүн маанисин өзгөртүү менен өзгөртө берсек болот. Кыскасы, биз бул аркылуу ошол JavaScript'ин динамикалык типизациядагы кайсы бир тил экенин, анын өзгөчөлүгүн карап өттүк, жана статикалык тилдерде, башкача айтканда Java'га окшогон тилдерде өзгөрмөлөр кандай жарыяланып, алардын маанилери аныкталат экендигин кыскача карап өттүк, достор.